Assalamu alaikum. Hurmatly tуугандар, az dostum менен маектешип отуруп, сөздөн сөз чыгып бирдекени бөлүшүп коелу дедик. Уламалардын улуу айткан сөзү 3 түрдүү банкрот адамдар бар дейт. Биринчиси ит. Ууга чыгат, бирок өзү эмес, башка бирөө жейт. Экинчиси алым адам. Андан сурап жүргөн адам бейишке кирип, бирок өзү алган илимине каршы чыгып тозокко түшөт. Үчүнчүсү бай адам. Күндү күн дебей эс алууну билбестен белин бекчейтип, көзүн чекчейтип акчаны тапкан, ысык суукту карабастан, бирок ал байлыктан өзү пайдалана албай, өзүнөн кийинки адамдарга, мураскорлорго таштап кетип, бирок акыретте ошол байлыктан сурак берип тозокко түшкөн адам. Ошондон туугандарым, Алла кандай мүмкүнчүлүк берген болсо, ден соолук, илим, байлык, бунун бардыгын иншалла эң биринчи пайдасын көрүүгө укуктуу биз өзүбүзбүз. Өзүбүздү оңдойлу, жашообузду, дүйнө акыретибизди куруп калганга сактайлы.